сиздер менен улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема чакан, бирок кудуреттүү мамлекет деп аталат. Мындайча айтканда, өкмөт кичинекей болуш керек, өкмөт чакан болуш керек, бирок күчтүү болуш керек деген. Ал үчүн бүгүн бизге коноктор, эки конок бар. Мен коноктор менен тааныштырып кетейин. Менин оң жагымда болсо, Кыргыз Республикасында белгилүү окумуштуу профессор, философ агайыбыз, политолог деп койсок болот, Алмаз Акматалы мырза. Маңдайымда болсо, жаш коомдук ишкер, активист Гүлжигит Исак мырза. Кош келиңиздер. Кош болуңуздар. Мен азыр айтып кеттим теманычы. Чакан өкмөт, бирок кудуреттүү өкмөт депчи. Бул лозунг негизинен либералдык өкмөт мамлекеттерде, либералдык агымдарда айтылган нерсе экен да. Мамлекет өкмөт чакан болуш керек, бирок ал кудуреттүү, эффективдүү болуш керек депчи. Ушул жактан баштайлы деп отурабыз. Негизинен биздин бүгүнкү абалдагы Кыргыз Республикабыздагы өкмөттү алып кара турган болсок, өкмөттүн структурасын. Жалпы бүгүн 4 баскычтуу деңгээлден турат да. Бул министрликтер, андан кийин обл администрациялар, район администрациялары, анан айыл өкмөттөр болуп атат. Андан тыш биринчи деңгээлди, жогорку деңгээлди ала турган болсок, бүгүн бизде 39 министрлик бар экен. Эми анын статусу боюнча 16 министрлик, калгандары бул кызматтар, агентчиликтер, фонддор деп турат да. Бул нерсе Кыргыз мамлекети үчүн бүгүнкү күндө чоңбу же кичинеби? Ушул жөнүндө сөздү баштап бересизби, Алмаз ага? Эми менин оюмча, Сейтек мырза, негизи баягы суроону туура эмес коюп атабызбы деп ойлойм да. Себеби 45 министрлик азбы же көппү деген бул мындай философиялык суроо да менин оюмча. Бирөө аз дейт, бирөө көп дейт. Эмне үчүн ошончо министрлик пайда болгон? Бул кайдан келген? Баягы негизги баягы единица измерения деп коет да орусча. Ошол кайдан чыгып атат да? Менин оюмча, биринчи иретте биз канча министрлик керек, канча аткаруу бийлиги керек дегенден мурда биз эки нерсени көңүл бурушубуз керек. Биринчиси бул мамлекеттик кызмат көрсөтүү. Орусчасы государственные услуги деп атабыз. Ошонун мындай листин жасап чыгышыбыз керек да. Мисалы, паспорт берүү бул мамлекеттин милдетиби? Бул эң сонун нерсе. Мамлекеттин милдети. Ооруп калсаң больницадан дарылоо мамлекеттин милдетиби? Милдети. Окуу, билим берүү системасы, ушул сыяктуу. Айдоо укугун берүү, ушул сыяктуу баягы мамлекеттик услугаларды санап чыгышыбыз керек да. Ошого жараша, ошол ар бир ошол мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн түрүнө жараша аткаруу бийлигинде бирден министрлик же агенттик бир кандайдыр бир структура болуш керек. Департамент. Бул чоң нерсе. Экинчи нерсе, биз баягы 39 министрлик деп атабыз, башканы айтканда, биз баягы жергиликтүү өзүнүзү башкаруу системасын, бул биз бийлик системасына киргизебизби же киргизбейбизби? Себеби, мисалы, мына Финляндия мамлекетинде же Норвегия мамлекетинде бир 6-7 эле министрлик бар экен деп айткан, бул баягы кулакка жакшы угулат. Аларда баягы жергиликтүү бийлик, баягы местный самоуправление деп коебуз, ал башка негизде түзүлгөн да. Алар өзүн башкарат, ал мамлекеттик бийликке кирбейт. Жергиликтүү маселелерди ошол жергиликтүү эл өзлөрү чогулуп, акчасын чыгарып, налогун чогултуп, бюджеттин бекитип, бөлүштүрүп, анан чече берет. Ушул эки суроого жооп берип алсак, ошондо анан так анык чыгат да. Албетте эми мындай бир айтканда 39 министрлик дегенде, ой, көп турбайбы дейбиз. Көп турбайбы дейбиз. А бирок эми мисалы паспорт берүүнү биз башка бирөөнө мындай өткөзүп бере албайбыз да. Өзүңүздүн сурооңуз азыр эки критерийди аныктаган. Ушул сыяктуу нерселерди аныктасак, бирок анан үчүнчү нерсе бар.
көп жанагы азыр мына таза коом, цифровизация деп атпайбызбы? Ошол проблеманы дагы чечип алышыбыз керек да. Себеби канчалык жаңы информациялык маалымат технологиялары көбүрөөк кирсе, эффективдүүрөөк кирсе, анда адамдын саны дагы ошол органдарда иштеп аткан кызматкерлердин да саны азаят өздөн өзү. Мисалы мен онлайн эле бир заявканы жазып, онлайн эле жооп алсам же справка алсам, анда бир киши бошоп атат да. Мен очередке турушум керек болчу. 5 киши бошойт, 10 киши бошойт. Ошонун негизинде анан кийин ылдыйлатса болот да. Ошон үчүн менин оюмча, менде азыр мисалы саясаттануучу катары, профессор катары мисалы 39 министр көппү же азбы дегенге жообум жок, ачыгын айтканда. Жообуңуз жок. Жообум жок, мүмкүн аздыр, мүмкүн көптүр. Бирок эми ар бирөөнүн мындай жакшы анализ жасасаңар, өзүнүн орду бардай сезилет. Ошол функциянын биринчи иретте кереги барбы мамлекетке? Ошол функцияны кармап турганга. Бул бир. Эгер кереги болсо, ошону аутсорсингке, мисалы, жеке бизнеске, же болбосо башка нерсеге берсе болобу? Ушул суроолорго дагы жооп табышыбыз керек да. Мисалы, бүгүнкү күндө бизде деле, мисалы азыр мына мамлекеттик ГРС деп атпайбызбы? Каттоо системасын азыр госкорпорация кылабыз деп атат. Башкача айтканда, ал аткаруу бийлигинен кетет, бул ал жерден акча төлөп элдер ошол кызматты алат. Аркстрой контроль деген бар, ушул сыяктуу эле нерсе. Биз бирок баарын эле ошол мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасына кошуп коюп атпайбызбы? Ошон үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасынын өзү азыр реформага муктаж. Ошону анализ жасап чыгышыбыз керек. Ошондо гана билинет. Мынча министрлик жетишет экен, себеби мынча мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн саны бар экен деп ушундан башташ керек. Сонун жооп бердиңиз. Азыр демек азыр өзүңүздө да аз могу жооп жок болсо, демек могу 40 адамдан сиз ушул тууралуу эч кандай бир мониторингти же бир концептуалдык ойду уккан жок экенсиз да демек, Жок. Ошо менен салыштырып айта алмаксыз да азыр? Жок, ал жерде эми 40 адамда таза коом немесинде негизги бар стратегиялык багыттар гана аныкталган да. Бир эле мисалы мына өткөн Бабановдун премьерлик убагында мисалы жанагы Техас Моторду жок кылдык. Бул дагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бири болчу, бир түрү болчу. Аны жоготуп койдук. Эми эчтеке деле болуп кеткен жок менин оюмча. Машина айдап эле жүрөбүз. Доверенность дегенде, ал жерде частный нотариустан алчубуз, же мамлекеттик нотариустан алчубуз. Азыр доверенность жок эле бирөөнүн машинасын айдап атабыз. Жапанда деле анда деле эчтеке өзгөрүп кеткен жок. Туурабы? Ушул сыяктуу нерселерди анализ жасап чыксак, анан бөлсөк, мынауну мамлекет сөзсүз өзүнүн колунда кармаш керек. Мынаулардын мүмкүн кереги жок, же болбосо коомдук уюмдарга, же болбосо бизнес структурага өткөзүп берсек болот экен дегенди бөлүп алсак, ошондо кескин түрдө кыскарып кетиши мүмкүн. Эң сонун азыр концептуалдык эң сонун критерийди айтып бердиңиз да. Гүлжигит мырза, эми сизге суроо. Азыр Алмаз аба айтып кетти. Бизге мамлекеттик министрликтердин санын аныкташ үчүн биринчи эки критерий маанилүү да. Бири бул мамлекет элге көргөзүп аткан кызматына жараша канча кызмат көрсөтүп атса, ошого жараша биз алардын санын көп же аз деп атай алабыз деп атат да. Ошондо сиздин оюңузда кандай болот? Бизге кайсы кызматтар мисалы мамлекеттин колунда калыш керек, кайсы кызматтар мисалы эл өзү кыла алмак да, өзүн өзү тейлей алмак, менчик сектор. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Бул жердеги сурооңузга мен бир беткей так жооп бергенден алысмын. Анткени бул жерде биринчи суроо бул талап, бул муктаждык деген нерседен келип чыгыш керек да. Мисалы, мамлекет бул эмне? Мамлекет биринчи кезекте бул өлкө деген эмне, мамлекет деген эмне? Өлкө деген бул аймак, элдер, үрп адат, маданият, эгемендик жана башкалар. Туубуз. А бул жерде мамлекет деген бул болгону ошол өлкөнү башкара турган бир институт. Мамлекет деген. Институт албетте жана сиз айтып кеткендей сөзсүз эле либералдардын концепциясында эле болушу мүмкүн эмес. Бул акылдын жолу бир дейбиз да. Акылдын жолу бир. Буну кээ бир демократтар деле, консерваторлор деле логикалык ой жүгүрткөн, акыл эси бар адамдын бардыгы эле чаканыраак, эффективдүү, натыйжалуу бир өкмөттү башкаргысы келет да. Ошого ээ болгусу келет.
ошол жагынан алып караганда мына Алмазбек ага айтып кеткендей, албетте кээ бир кызматтарды, тейлөөлөрдү, мамлекеттик тейлөөлөрдү биз жеке менчикке өткөрүп берип кое албайбыз. Бул жерде так белгилей турган нерсе, мамлекеттин бар болуш үчүн эмнелер керек? Биринчи кезекте мен коопсуздукту айтмакмын да. Коопсуздук эң биринчи кезекте коопсуздук. Коопсуздук деген маселе биринчи орунга чыкканда, приоритеттүү болгондо, бул жерде кээ бир нерселердин натыйжалуу эмеспи, ал жагын карабай калабыз. Бул жагын да эске алышыбыз керек. Мисалы паспорт берүү, мам каттоо, бунун айрым мурда биринчи жолу берилген жагын коопсуздук жагы абдан да дыккаттык менен караш керек. Ал эми экинчи жолу кайталанып, жоголуп кеткен болсо, ошол жагынан берип аткан болсо, бул жагын коммерциалдаштырып койсо болот. Себеби ал жерде мурдагынсыз эле берилген, коопсуздук жагына караштын кереги жок. Ушул жагынан карамакчымын. Анан мен бул жерде башкачараак жагынан айтып кетким келет. Мен мисалы ошо чет өлкөлүк практикаларда да көп көрдүк. Кадрдык оптимизация деген термин бар да. Ушул бир эле сөздө аябай терең маани жатат. Кадрдык оптимизация. Бир элдин муктаждыгын каржылаш үчүн, муктаждыгын канааттандырыш үчүн канча киши керек ал жерге? Негизи бериле турган баягы көбөйтөлүү, азайталуу дегенден да мурда бир кызматты аткарыш үчүн канча киши керек? Муну жумасына, айына, кварталга, күнүнө белгилеп келгенде эле канча адам иштеш керек экени билинип калат да. Анан жасалма кезек же болсо ар бир адамга күндө ушунча норма кылып коюш керек. Сен бир күндө ушунча адамды тейлешиң керек. Ушунча айлык алып атасың. Ушунча адам тейлешиң керек. Ушул норманы аткара албай калып атсаң, анда сен тийиштүү түрдө өзүңдүн милдетиңди аткарбай аткансың деген кине кое алабыз да. Бул жерде мен ошол жагынан айтмакчымын, көзүбүздү жумуп туруп эле бүгүнкү күндө мамлекеттен, бюджетинен айлык алып аткандарды бир 30-40%га чейин көздү жумуп туруп эле мындай терең, аябай анализ жасабай туруп деле кыскарткансак болот деп мен өзүмө ишенимдүү айта алам. Анткени сэмплинг жолу менен баягы не деп коет эле? Мындай тандоо жолу, үлгү жолу менен мен көрдүм да, Юстиция министрлигинде деле, башка министрликтерде деле, башка мамлекеттик кызматтарда деле көрүп атабыз. Ал жерде көп эле аткарып аткандар жана мындай элдин арасында ушундай сөздөр, термин бар экен, чебурашка деп коюшат экен. Жана таанышы жок, эч кимиси жок, өзүнүн гана билимине таянган. Анан ошо элдин тейлөөсүн, кызматты ошолор жүктөп атат да. Ошолор моюнда, ошолордун моюнда да азырчы мамлекеттик кызмат. Керклер жүрөт, бирөөнүн таанышы, бирөөнүн жээни, бирөөнүн күйөө баласы да бир нерсе дегендей. Тааныштык жол менен баягы компетенттүү түрдө кирген эмес ал кызматка. Анан алар жөн эле жүрүшөт. Мисалы аларды кыскартып койсо, бүгүнкү күндө мамлекет аркага кетип калбайт. Анан мына бүгүнкү күндө мына так сандар менен айта кете турган болсок, 2018-жылдын бюджети мисалы чыгаша бөлүмү 162 миллиард сомго барабар, ошонун тегерегинде. Анын ичинде мисалы 40% ошол айлык маяналарга туура келет экен. Эми карап көрүңүз. Эгер биз бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик бюджеттен айлык алып аткандарды бир 40%га кыскартсак, кээ жерлерде 50%, кээ жерлерде 40%, кээ жерлерде 30%. Немеге жараша? Ошол жерде биз 30 миллиард сомдон 40 миллиард сомго чейин үнөмдөп калат экенбиз да. Биз аларды эмне кылсак болот? Мамлекеттик бюджеттин таңкыстыгы, дефицити бүгүнкү күндө 20 миллиард сом. Гүлжит мырза, азыр бул темага өзүнчө келели, азыр оптимизациягачы, азырынча. Кадрдык оптимизацияга бул өзүнчө келели, ооба. Азыр сиз негизи концептуалдуу өтө маанилүү нерсени айтып кеттиңиз. Алмаз аба айтты, өлкөдөгү министрликтердин же фонддордун санын биз жөн эле анын философиясы эмнеден келип чыгат дегенде, анын мамлекеттик сектор элге кандай кызмат көрсөтөт, жана кайсынысы мамлекеттик сектордо калыш керек, ошого жараша анын саны белгилүү болуш керек. Анан бизге кызматтын негизги биринчи маанилүү кызмат бул мамлекет тараптан бул коопсуздук болуш керек. Бул концептуалдуу маанилүү нерсе да. Мен макулмун. Негизинен чындап эле ошол Хоббстун баягы философиясында негизи мамлекет кантип пайда болот? Мамлекет деген нерсе илгери жөн эле
элдер жашап жүргөндө бирин бири басып ала бергенде булар жамааттарга биригип коомдук контракт түзүп биз күрүч эгели мына күчтүүлөр булчуңдуулар силер бизди коргойсуңар могу айылдан келип басып алса силер коргойсуңар ошон үчүн силер күрүч экпейли болгула биз күрүчүбүздүн 1%-ин берип турабыз силерге деп ошондон пайда болгон анан алар ошол элди корган ошол коомдор кийин биригип чоңоюп бул мамлекетке айланган мамлекеттин функциясы философиясы ушул коопсуз биринчи башка айыл бирөө келип урам десе сактап калуу ошондон мен макулмун да бул деген нерсе бирок коопсуздук үчүн болбош керек деп ойлойм коопсуздук бул биринчи түшүнүк бул мүлктүн бирөөнүн акысы ыйык деген түшүнүктөн келип чыгыш керек деп ойлойм бул акынын желбеши бул акы бирөөнүн мүлкү бирөөнүн менчиги кол тийбестиги ыйык болуш керек деген демек бүгүн элдер ар бири тең курал алып калса коомдо кооптуу коом болуп калышы мүмкүн ошон үчүн курал алып жүрүп кооруп бергенге бир гана монополия бул мамлекетке берилет демек биздин бизнести биздин үйүбүздү биздин коопсуздугубузду көчөдө баратсак бирөө уруп койсо урдурбай коруп кала турган нерсе бүгүн бул функция бул демек коопсуздук мамлекетте калыш керек бул жагын макулмун бирок көп башка функциялар болсо демек менчикке кетсе деле ал биз көрөт экенбиз да мисалы дегенде мен бүгүн деле дагы деле түшүнбөй атам мисалы облустар эмне функция аткарып атат кандай тейлөө көрсөтүп атат элге мен түшүнбөй атам район турса облустар эмне тейлөө көрсөтүп атат түшүнбөй турам эми мисалы сиз аябай маанилүү теманы көтөрүп атасыз да жанагы мен айткан менен мына Гүлжигит мырза айткан менен дагы кошумча бир эң чоң проблемага тилекке каршы бир дагы президент бир дагы жогорку кеңеш бир дагы өкмөт даай албай калды да бул административдик территориалдык реформа азыркы биздин райондордун курамы айыл өкмөттөрдүн курамы Баткен облусу эле кийинирээк пайда болду областтардын курамы деле баягы эле СССРдан бери келатат өзгөчө айыл өкмөттөрү кандай негизде түзүлдү мына мен ошол кезде губернатордун орун басары болуп ошол айыл өкмөттөр системасын түзгөнгө катышып калган адамдардын биримин да мурун бир колхоз бир совхоздор бар болчу ар бир колхоз бул бир сельсовет болчу ар бир совхоз дагы бир сельсовет болчу колхоз менен совхоз урагандан кийин сельсоветтер калып калды да себеби негиз баягы чарбалык негизде СССР негизи чарбалык негизде түзүлгөн да анан колхоз жок совхоз жок менчикке айланды жерди бөлүп кетти мал болуп кетти сельсовет калып калды анан сельсоветтин негизинде анан айыл өкмөттү түздүк түшүнүп атасыз да эми суроода ар бир азыр айыл өкмөтүндө 10-15 киши иштейт албетте ар кандай айыл өкмөттөр бар түштүктө мисалы 10-15 айыл бир айыл өкмөткө бириккен айыл өкмөттөр бар бир эле айылдан турган айыл өкмөттөр да бар нарында ак кудук деген айыл бар ал жерде айыл өкмөт эмес имараты жок ал кошунасындагы эми бул чоң маселе да анан эми муну эмне үчүн баягы ошол административдик территориалдык реформаны баштайм деген бир дагы президент болгон жок бир дагы жогорку кеңеш болгон жок себеби бул биздин жанагы түндүк түштүк уруучулук деген маселелердин очогу да менин оюмча ошондон кооптонушуп эле мындай киришпей атышат да баары эле түшүнүп атат эми ушунча айыл өкмөттүн кереги барбы деп бирок эми мени сен эмне өзүңдүн айылыңа каршысыңбы же менин уруумду көрө албай атасыңбы деген сөз чыкпасын деп эле уже концепция бар мисалы 2010 жылы мына топчукем Тургуналиев башкарган кичинекей бир топ пайда болгон жанагы эки мыйзамды даярдашкан административдик территориалдык реформа боюнча анан кийин иллюстрация жөнүндө экөө тең ишке ашпай калды бирок ал жерде мисалы бүт областтар жоюлуп эле 19бу 28бу эсимде жок бир чоң аймактар пайда болду бул экономикалык жактан дагы маанилүү да себеби бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн 80% мамлекеттин дотациясында отурат булар эч качан дотациядан чыга албайт себеби киреше булагы жок ал айыл өкмөт бир айыл өкмөт ичинде бир дагы завод жок болсо жайыттан башка анан кийин сугат жеринен башка эчтеке бир дагы өндүрүш жок болсо анан налогду кайдан чогултат алар ошон үчүн мындай аймактык реформа болуш керек да
Ошондо бир аймакка мисалы бир 15-20 айыл өкмөт бириксе мындай географиялык шартын эске алып, тарыхты эске алып дегендей, анан ошол аймактын өзүнүн бюджети болуш керек. Эгер ошол маселени чечип алсак, анда сиз айткан жанагы губернатордун кереги барбы, акимдин кереги бар деген суроо. Мүмкүн ошол аймактын баары өзүн өзү башкаруу системасы өтөт. Башчысын өзлөрү шайлайт, үчтөп өтөт, налогторду чогултат, өзлөрү бөлүштүрөт, мүмкүн муниципалдык милициясы пайда болот. Ушул сыяктуу нерселер да. Бирок айтып атпаймынбы, административдик реформаны жасамайынча эч качан бул нерсе чечилбейт. Мисалы, ошол эле маселе болду, жакында эле ошо социал-демократтардын бир отурумунда коомго абдан белгилүү болгон резонанстуу сөз болду. Бул деген нерсе Айыл чарба министрлигинде 5300 киши эмгектен өткөн деп атат. Биз айттык азыр, негизи мамлекет паспортты берсин мейли, коопсуздукка тиешелүү болгон мындай кызматтарды кылсын макул. Бирок бүгүн бизди кантип айыл чарба бүгүн айыл элди ким багып атат? Мамлекет багып атабы? Бизге эл бүгүн капуста сатып атабы мамлекеттик уюмдар? Бизге картошка сатып атабы? Биз өзүбүз эгип, өзүбүз экспорттоп атсак, анда ошончо министрликтин кереги барбы, ошончо чоң? Бирок чоң аппараттан. Бирок бу дагы мындай бир бетке ой да менин оюмча. Мисалы, Американын айыл чарба министрлигинде 6,5 миң киши иштейт экен. Американында. А жерде деле мамлекеттик эчтеке жок. А жерде латифундистер, чоң фермерлер. 50 штат туруп атпайбы? 50 штат туруп атат. Ошол федеральный айыл чарба министрлигинде. Түшүнүп атасыздар да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Ошол министрлик эмне иш кылат? Ошол функция мамлекеттин колунда калганын зарылчылыгы, мына Гүлжигит Мыңзаева жакшы сөздү колдонду, муктаждыгы барбы же жокпу? Эгер муктаждыгы жок болсо, анда жөлдүң деш керек да. Мисалы, мына сот адилеттүүлүгүн алалы, бир караганда бул только мамлекеттин колунда калыш керек, сот адилеттүүлүгү. Мына Казакстан деле мисалы, жанагы административдик сотту, чарбалык сотторду түзүп туруп, Англиянын атуулдарын алып келип дайындап койду. Бул баягы мындай, бул креативдүү бир нерсе да. Мисалы, сиз экөөбүз бир чырды чарбалык чырыбыз болсо, сиздин компания, менин компания. Мага айырмасы кайсы? Мен мамлекеттин сотуна барамбы же Гүлжигит түшкөн сотко барамбы? Экөөбүз тең ошол сотко ишенсек болду да. Ушунун чечимин мамлекеттин соту болобу же башка сот болобу, третейский суттар болобу, экөөбүз тең кайрылсак, ушу кандай чечсе экөөбүз тең макулбу десек, мага жетиштүү да. Ошуда. Саакашвилинин мисалы, мына ал эмне кылды? Бир таможнясына, Батуми таможнясына тендер объявлять этип туруп, чет элдик бир компанияны алып келип койду. Бажы кызматы дагы мамлекеттик кызмат деп эсептейбиз, сөз мамлекет караш керек. А жерде мүмкүн дагы ошондой нерсе керек, а жерде. Бир голландский компанияны алып келип койду, ал дейт, өзүнүн немесин алыптыр. Өзүнүн баягы эквипментин деп коюп атпайбызбы? Оборудованиясын алып, өзүнүн адистерин алып келип, эч кимди тааныбайт. Ал келет, сен грузуң келди, бажыга төлө, кет. Мен текшерем. Болду. Эч кимге баш ийбейт. Жердешчилик жок, тууганчылык жок. Голландистер отурат. Ошондой кылып койгондо 10-15 эсеге ошол таможнядан бажы төлөмдөрү көбөйгөн фактылар бар да. Ошон үчүн менин оюмча биз Кыргызстан кичинекейирээк мамлекет болгондон кийин ушундай креативдүү, радикалдуу нерселерге барышыбыз керек. Антпесек коркуп үркүп жүрө берсек, мына 25 жыл өтүп кетти. Ал эмес, бизде кечээ эле күлкүлүү окуя болду да, керек болсо мына премьер-министрдин жаңы 40 кадам деген программасын алып чыкты. Бул концептуалдык жактан биз колдодук, кемчиликтерине карабастан. Негизги идеясы бул дижиталдаштырып, баары цифралашып, эми компьютерлөшүп, мындан жашоо жеңилдейт деп мындай үмүт кылдык. Бирок тилекке каршы ал идеяны негизи биринчи кезекте мамлекеттик сектор биринчи өзү түшүнүш керек эле да. Ал эми кечээ биз нонсенс, абсурдту көрдүк. Ысык көл облусунун ыйгарымдуу өкүлүн машинесин кармап алып, сенин айдоочу күбөлүгүң жок экен деп, ал аны макул деп ал чуркап барып үйүнөн алып келгенине карабастан, биз сурап атканда жок элең деп, сен тирүүсүңбү десе, жок, мен тирүүмүн десе, анда тирүү экенин көрсөткөн справка алып кетчи деп сурагандай, мындай абсурд мамлекет мисалы май, макул деп эскертип, мындай кылбай жүрүңүз деп кое бериш керек да негизи. Эрежелер деген бул элдин жашоосун жеңилдете турган философия болуш керек.
элди кайра кыйнап, элди жүдөтүп, элди кайра баягы мурдун агыза тургандай системага алып келбеш керек эле. Ал деген нерсе жанагы карабайсыңар. көзөмөлдө аткаруу бийлик өзүнчө. Компьютерде болуш керек да ал деген. Көзөмөлдө системасы дагы чоң реформа муктаж болуп атпайбы? Мен бир таанышым айтат. Үйүндө отурсам дейт, чыңырап калды дейт. Ачсам дейт, участковый милициям турат дейт. Баланча айыпсызбы? Ооба. Сизде мынтык барбы дейт. Бар дедим дейт. Регистрацияны өттү беле? Өткөн дедим дейт. Ошол регистрацияны өткөн боюнча справкаңызды көрсөтүп коесузбу деди. Анан мен айттым дейт, мен көрсөтө албайм дедим дейт. Себеби сен МВДга карайсың десем, ооба дейт. Мен ошо регистрация кылган кагазымды ошо мага МВД берген дедим дейт. Сен компьютерден карап ал. Асановдун мынтыгы бар бекен, эмне мынтык качан регистрация болду. А тиги бол айтып атат дейт, мен участковыйм дейт. Мага поручать этишти, мен текшеришим керек дейт. Анан мен айттым дейт, барып мен алган управлениядан ошондон текшерип ал деп. Сиз айткандай жанагы дижитализация ушуга барышыбыз керек. Акырычы дипломуңа диплом алып кел дегендей болуп атат да дагычы. Күлкүлүү нерсе бул абдан эле мындай абсурд, нонсенс нерселер. Мисалы СССРдин убагында, социализмдин убагында коомдук тамактануу сектору бүт мамлекетке карачу. Мына 25 жылдан бери бир дагы мамлекеттик ресторан жок, кафе жок. Ачка калган жокпуз да. Сервис наоборот оңолду. Менин убагымда биз пара берип анан ресторанга кирчүбүз. Ушундай заман. Азыр болсо каалаган жерге киресиз да. Официант сени тосуп алып, агай келиңиз, отуруңуз деп сыйлайт. Ушу сыяктуу реформалар болуш керек. Философиясы түпкүрүндө өзү ошого жатыш керек. Ошого барышыбыз керек. Гүлжигит мырза бир нерсе айткыңыз келип атабы? Ошол жана теманы улай биз кичине алыстап кеттик окшойт. Мисалдарга көбүрөөк кирип кеттик. Жанагы мен ойлойм бул жерде камеранын эле эффекти болду болуш керек депчи. Деги деле кое берип деле жиберет болчу жанагы май кызматкерлер. Ал байкушту болбой кайра жумуштан калтырып, мамлекеттик секторду кайра өзү жүдөтүп. Ал мамлекет иштеп атат деп жакшы маанайда көрсөткүсү келди, бирок артык кылам деп тыртык кылып алды да. Жана камера бар эле да ал жерде. Камера жок болгондо жөн эле кое берип коет эле. Канчалык деле мындай театр камера жүрүүмүн деп өзү келип атса деле камера жок болсо тиги правасын деле алып келмек эмес да. Ошо да күлкүлүү да. Ошол. Башка кандай суроолор бар эле сиздерде? Ошол. Азыр негизи биз азыр жалпы темага кайталы, бул негизи мамлекет деп өзүңүз баягы айтып кеткендей, бул өлкө эмес депчи. Өлкөнүн ичинде мамлекет бар. Мамлекеттик сектор мындайча айтканда бул өкмөт деген сөз да. Мындай башка синоним сөз менен айтсак. Өкмөт бизде чоңбу, кичинекейби. Ал кудуреттүүбү, кудуреттүү эмеспи депчи. Эми кийинки суроо, өкмөттүн кудуреттүүлүгү эки нерседен көз каранды деп айтылат да, илимде. Биринчиси бул өкмөттүн сектор канчалык чоң, кичине. Бул ошол баягы Алмаз аба жогоруда айтып кеткендей, анын кандай кызматты өткөрүп атат, ошого жараша, санына жараша. Бирок тилекке каршы бүгүн бизде мамлекеттик сектор абдан эле чоң. А бирок менчик секторго биз баарын берип алганбыз. Бирок СССР учурундагыдай эле кайра эле аларды көзөмөлдөй турган кылып эле баягы план экономикадагыдай чоң мамлекеттик сектор турат да. Бирок эмне иш кылып атканын, эмне кызмат кылып атканын биз билбейбиз. Бул кайра ошол эле менчик сектор менен мамлекеттик сектордун контакты канчалык чоң болсо, бул жерде оппортунизм деп коет экен, коррупция көп болот экен. Канчалык мамлекет мен мына кызматыңды мен кылып берем дей турган эле боло баштаса, бул коррупцияны эле туудурат экен. Экинчиси бул меритократия деген түшүнүк. Мамлекеттик секторда канчалык деңгээлде бүгүн билимдүүлөр, канчалык деңгээлде жөндөмдүүлөр, канчалык деңгээлде таза сынак менен, экзамен менен келип атат деген суроода. Ушул суроого кайрылалы эми. Бизде меритократия принциби канчалык деңгээлде иштеп атат жана эмне себептен деген суроону берсек болот кайра эле. Биздики сиз меритократия дегениңиз абдан жакшы термин, жакшы сөз, бирок мени кызыктырганы негизи эле мамлекеттик кызматка эмне үчүн барышат? Ушундан башташ керек да. Мен Башкаруу академия, президенттин алдында Башкаруу академиясында ректор болуп иштеп атканда чет өлкөлүк баягы мугалимдер менен эметип калдык. Алар айтып атпайбы, бизде дейт, силер кызык экенсиңер дейт. Силер чет өлкөдөн келген
чет өлкөдө окуп келген дипломы бар балдарды мамлекеттик кызматка тартканга аракет кылат экенсиңер дейт. А мамлекеттик кызматка алар эмне барыш керек дейт. Мамлекеттик кызматтан 10 000 сом алып атса, 18 саат иштеп атса, эч мындай бир социальный пакети жок кеседен. А эмнеге барыш керек мисалы? Оксфорд бүткөн же Гарвард бүткөн бала силерден бир бөлүм башчы болуп эмнеге барыш керек дейт. Силер эмне үчүн ошондой максатты өзүңөргө коюп атасыңар дейт да. Мен чын айтканда мен ошол маселени ойлонбоп турмун. Мен да кызык менен ойлодум. Мен баягы эле трафарет эле болуп калган болуш керек депчи. Алар айтып атпайбы? Ошондой чет өлкөдөн чыныгы жакшы билим алып келген кишилер дейт, дүйнө жүзүндө бизнес чөйрөсүнө барат дейт. Реалдуу экономикага барыш керек дейт. Реалдуу ал дейт ошол билимин ал и мамлекетти эч качан жана эффективдүү деп атпайсызбы сиз, бийлик ал экономика менен байланыштуу. Экономиканы эч качан бийлик жасабайт. Экономиканы бизнес жасайт. Эл жасайт, ишкер чөйрөсү жасайт. Ошон үчүн бийликтин бир эле функциясы бар, эки функциясы бар. Мындай чоңураак, мындай чоң нерсе менен айтканда, биринчиден жана ууру кескиден, тышкы дүйнөдөн коопсуздукту камсыз кылып бериш керек. Салык топтоо. Салык топтоо. Экинчиси салык топтоо, үчүнчүсү бизнеске шарт түзүп бериш керек. Болду. Бизнеске дүйнө жүзү ошентип өнүгүп атат. Бизнеске шарт түшпөгөн, мамлекет бардык функциялардын баарын өзүнө алып алган мамлекеттиктер бул Куба, бул Түндүк Корея, ушул сыяктуу. Либералдык экономика менен өнүккөн жанагы бизнеске ишенген, бизнес чөйрөгө ишенген, ошолорго шарт түзүп берген, керек болсо налогту азайткан мамлекеттер гана өнүгүп атат. Ошон үчүн ар бир бийлик, мисалы мына Американын эле мисалын алсаңар, демократтар келсе налогтор өсөт, республиканецтер келгенде түшөт. Себеби алардын шайлоочу чөйрөсү эки башка. Алар демократтар мугалимдерге, ушуларга таянат, а республикачылар болсо алар бизнесмендерге таянат. Ошон үчүн бирөө асайтып, бирөө көбөйтүп, бирок мамлекет өсүп келатат да. А биздики кандай саясат болбой атпайбы? Болбой атпайбы мисалы. Мына мен сунуш кылдым өткөндө региондорду кандай өнүктүрөбүз деген бир тегерек стол. Мен айттым, ачык керек, Бишкекке налогту салсаң, Кыргыз Россия фондунан 20% менен кредит берем. Каракулжага салсаң 7% менен берем. Болду ушинтип кой, ошол эле заводдо ошондо алып Каракулжага алып салат ал. Субсидия. Ушул сыяктуу нерселер менен регулировать этиш керек. Бул мамлекеттин функциясы. А бизнеске шарт түзүп берип койсоң, анан бут тоспо да, өтө көзөмөл кылба да. Себеби мына Грузиянын тажрыйбасынан өтсөк, мен Саакашвилинин бир кеңешчиси менен сүйлөшүп калдым, ал айтып атпайбы? Общепит секторун дейт, биз биринчи жыл дейт, санэпидстанцияны вообще жойдук дейт. Эмнеге десем, себеби бир дагы столовый биздин шартка көнбөйт дейт. А санэпидстанцияны кармап эмне себеби бар дейт. Ал барган күнү деле ал столовыйдын ээсинин дейт, тазалыгы жок дейт, ысык суусу жок дейт. А экөө жолугуп лицензия алып аткандан кийин, значит, бул ага берди да дейт, берчүнү. Анан биз жооп койдук дейт. Санэпидти текшербейсиң, вообще текшербейсиң дейт. Бирок тиги менен договор түзүп атканда жергиликтүү бийлик айтты дейт. 1 жылдан кийин мен келгенде таракан болбосун деп шарт койдук дейт, мисалга. Кийинки жылы уже чымын болбосун деп келдик. Ал башка сени эч ким текшербейт дедик дейт. Ошон үчүн бизнеске ишениш керек бийлик. Бизнеске шарт түзүп бериш керек. А мамлекеттик кызматка өзгөчө жанагы укук коргоо, көзөмөлдөөчү органдарга эмне үчүн барып атат деген суроого жооп береличи. Аякта шабаш күчүндө барып атат, сөздүн ачыгы. Шабашкасы барбы экен деген суроолорду мен көп угуп жүрөм мисалы. Эмне шабашкасы бар экен? Ой, канча зарплата десең 15 000 дейт. 15 000ге кантип жашайсың? Үй бүлөң эки балаң болсо, анча-мынча шабашкасы бар экен апа дейт. Бул күнүмдүк эле нерсе болуп калбадыбы? Кыздар кете турган болсок, Демек сиздин айтканыңызды мындай жыйынтыктап айта турган болсо, бизде меритократия жок эсе. Жок, меритократия азыр пока меритократия жок эсе. Жок эсе. Ага шарт да жок. Бирок себебин айттыңыз, ол түшүнүктүү болду. Мен суроом өчтү. агайдын сөзүн улай да, бир сөзүн айта кетейин. Баягы мамлекеттик кызматка эмнеге барасың десе, айлык да берет экен деген сөз да, бир кыскача айткандачы. Булар айлык да алат экен деген. 15 000 сом айлык да берет экен кошумча деген сөз да. Ошол да. Баягы гайга орношкондой да. Айлык берет экен бул жерде. Бул жерде айлык берет экен деген сөз да. Меритократия темасына келгенде, бул жерде мен жана агай айтып кеткенге кошулам. Жана сөзсүз эле чет өлкөдө окуп келген адам сөзсүз эле мамлекеттик кызматка барыш керек. Бул жерде андай шарт болбош керек. Ассоциация пайда болуп калган да ошондойчу.
бул жерде бир эле нерсени коюш керек. Адамдын өзүндө каерде окубасын. Чет өлкөдө окуду, Кыргызстанда окуду. Адамда мамлекеттик кызматка болгон кызыгуу барбы? А кызыгуунун мотивациясы эмне? Себеби Эмне? Баягы эмне үчүн мамлекеттик кызматка баргысы келип атат? Ошол бир ресурстарга жетип алуунун максаты же чыныгы элге кызмат кылуубу? Же бир байып алуубу? Же ошол байып алган байлыгын, тура эмес жолдор менен байып алган байлыгын, топтоп алган байлыгын ошону коргоп калуубу? Маселе ошол да. Бирок тилек каршы буну орто кыргыз буну ойлоно албай атат да бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн ошондой стереотип дагы деле күчтүү. Демек эң негизги бул жерде меритократия иштеп аткан негизги себептеринен бири билимдин төмөндөп кетишин деп көрсөтсөк болот да. Элдин арасындагы жалпы статистика жагынан алып караганда билим төмөндөп кетти. Анан бир ушундай бир стереотип пайда болду. Бир адам кандай жол менен болсо да байыш керек. Анан сөзсүз ошол байлыгын колдонуп элге чачып депутат болуш керек. Анан ал жерге барып отуруш керек. Жана азыр мисалы жанагы темада кайтып кете турган болсок, 39 министрлик, инспекция, фонд, кызмат, агенттик деп атпайбызбы? Алар көппү, азбы? Эми балким аларды биз структура жагын өзгөртүп, бир 15-20 мекеменин алдында топтоп коюшубуз мүмкүн. Бирок ал кызматтарды толугу менен жеке менчикке берип кое албайбыз. Бере ала турган жагын азыраак бөлүгүн беришибиз мүмкүн. Бирок бул жердечи мүмкүн көп жагындыр. Жарым 70%. Аны неме аныктайт да? Ошол жердеги мамлекет деген институт аныктайт. Жок, аны аныктабаш керек. Аны өзүңүз жооп айттыңыз, жообун өзүңүз айттыңыз. Мамлекет коопсуздукту гана караш керек дедиңиз. Коопсуздукту карайт, анан баягы жөнгө салуу жагына караш керек да. Жөнгө салуу жагына караш керек. Баягы биз чиновниккечи өзүн айтып атпайбызбы? Өзүңдү мындай кыскарт депчи. Ал чиновниктин табияты башка, ал кыскартпайт, ал дагы функцияны ойлоп табат. Ойлоп табат, айтат. Бизди кыскарталы деп атабыз, жолдош премьер же жолдош президент, Бизге дагы 50 сотрудник керек экен, мына мен анализ жасап чыктым дейт. Ошон үчүн менен күрөшкөн дагы бир уюм түзөлү дейт. Бул жерде жана Паркинсонун сөзү бар да, Паркинсондун. Эгер бир уюмда дейт, мекемеде дейт, организацияда адамдын саны 1000ден ашып кетсе дейт, алар тышкы дүйнөнү унутуп калат дейт. Тышкы дүйнөнү унутуп калат дагы, алар өз ара эле кагаз жазышып эле, ошолорго жооп берип эле, ошол ички дүйнөсүндө жашап калат дейт да. Биз ошодон алыс болуш керек. Анан мына 39 мекеменин ичинен биз көбүнчө жанагы бизде саясий жагы көбүрөөк болуп калып атпайбы? Саясий темачы. Мисалы бирөө биринчи эле нерсе жанагы административдик аймактык реформа деп атабыз, анын бардыгы мына улуттук курултай институтунда сунушталып атат. 15ден 20-25ке чейин аймактарды түзгүлө деп атат, ага саясий эрк болуп атат. Бул жерде негизги сыйкырдуу сөз бийликти бөлүшө аламбы, бөлүшө албаймбы? Элдердин бардыгы тызылдап атат. Бийликке барганга чейин улуттук курултай деп атат, аймактык реформа деп атат. Бардыгы жакшы мындай нерселерди айтып атат. Бирок бийликке келгенден кийин мурдагысына калып калып атат. Себеби ал бюджеттен майлык алган армия керек. Шайлоолордо керек, бийликти кармап калуу үчүн керек. Анан могу сиз айтып атпайсызбы? Оптимизация кылышыбыз керекпи? Кылыштын кереги жок болуп калат. Бирөөнө бир кошумча кызмат ойлоп табыш керек. Ал элге керекпи ал? Муктаждык барбы элде? Ал экинчи планда, акыркы планда балким. А негизги планда бирөөнү мен кантип мага бийлигиме каршы чыкпаш үчүн кармап тура алам, оз басыр кылып тура алам. Нога бир агенттик ойлоп таба коюн, нога кызмат ойлоп таба коюн деп жаңы мындай нерседи ойлоп табуу да. А Паркинсон буларды мамлекеттик структура дегендердин баарын булар ойлонуп коюшканда, биз болгон эле аларды өзүнүн чындыктарга, реалийлерге ыңгайлаштырып туруп эле колдоно беришибиз керек. Анан меритократия боюнча дагы мен эки нерсени кошумчалай кетейинби, сөзүмдү узартпай. Мен чет өлкөдө окуп келгендерди мен бир четинен бардык эле ошолор мамлекетти куткарып салат дегенге мен алысмын. Эмне дегенде алар отуруп дүйнөлүк экономиканы, эл аралык экономиканы ошолорду кофенин үстүндө отуруп талкуулаганга, мындай анализдегенге кыйын келишет. А бирок мындай айлаппага барганда ал жердеги кетмен чаап, кара жумуш эметип, керзө өтүктү кийип, жана эл 15-20 миң сомго жашап атабы, мисалы, бир үй бүлө. Ошентип жашап көрүп, өзүнүн жон териси менен сезмейин, алар үстүртөн эле сүйлөй берет да. Бизде үстүртөндүк тилекке каршы мындай жайылып кетти да. Ошондуктан алар келип, ошол элдин
ичинен жанагы биротоло Кыргызстандан чыкпай туруп деле баягы Кыргызстандын жашоо шартын жакшы билгендер бар го. Ошолор менен менче тил табышып неме болсо, ошолор бири-бирине үйрөтө турган нерселери бар дейм да, бири-бирине. Жергиликтүү адам ал берки дүйнөлүк экономиканы, Кыргызстандын дүйнөдөгү орду кандай, эл аралык саясат кандай, биздин ордубуз кандай, ал жагын түшүндүрүп берсе, ал берки бири-бирине мындай эри шаркак иштешип кетиш керек да. Эгер бул кээбиркилер өзүнүн ал нерсени жасай албаса, ошондой адамды тап өзүн толуктай турган жолго барыш керек да. Анан сейтек дагы бир нерсе да, бул концептуалдык нерсе деп ойлойм. Биз айткан нерсе жана сиз айтып аткан негизги маселе кылып койгон эффективдүү өкмөт, эффективдүү мамлекеттик кызмат дегендин баары бир эле шарт керек да ан үчүн. Пока орусча айтмакчы, бийлик байлыктын себепкери боло берсе, бийлик деген эң жакшы бизнестин бири боло берсе, бийликке барган адамдар гана байый берсе, биздин сөзүбүз бүт кур сөз болот. А бүгүнкү күндө ошондой болуп атпайбы? Бийликте отургандар байыйт. Себеби коррупция, себеби ошондой схемаларга жакын болот, мамлекеттик бюджетке жакын болот, чөнтөккө жакын болот деген баары да. Тегеренип келип эле баягы эле соттордун көз карандысыздыгы, коррупцияны менен кандай күрөшөбүз деген темага тегеренип келип эле кайра эле ошо туткун болуп атат. Баягы эле ошого келебиз. Азыр неме сөзүңүздөргө аралжы мен бир нерсени айтайын. Жапанда деген жылда майда мамлекеттик кызматка бир учурда ачык коридор болот да. Ошол учурда Жапанда университеттердин окуусу мартта бүтөт да. Анан мартта бүтүрүүчүлөр аябай көп. Негизи январдын аягында эле бүтөт окуусу, бирок мартта дипломдорун колуна берет да. Анан булар баардыгы жабалактап, же былтыр бүткөндөр деле 3 жыл мурун бүткөндөр деле мамлекеттик кызматтагы престиждүү деп эсептелинет. Себеби айлыгы жакшы, пенсиясы сонун. Анан булар жабалактап аракет кылышат. Анан аябай ичинен мен деген күчтүүлөрүн гана Жапан мамлекети баягы тап ушунчалык катуу сынактан тандап алат да. Анан бул жагынан алганда, бирок алар байый албайт өмүрүчү. Жакшы жашайт, аябай орто класс болуп, өтө сонун жашашат. Бирок мындай миллиондорду кармап байый албайт. Себеби дегенде мамлекеттик кызматтын байып кете турган рычагы жок эч кандай. Булар мамлекеттен келген гана ошо айлыктарды, туруктуулугу бар, мындай. Бирок жакшы 2 жыл, 3 жыл жүрсө, ал дагы өсөт, карьералык өскөнгө өтө жактырбаган адамдар мамлекеттик кызматка барыш керек. Ошондой сонун жагы бар. Ал эми менчикчи сектордон мен тааныштарыман билем, 9 классы менен бүткөн. Бүгүн 71ге чыгып атат, бир аксакал мен ошо досум, устатым болуп жүрдү. Бүгүн миллионер. 40тан көп рестораны бар, 9 классы менен. Бирок сүйлөшүп турсаң ушунчалык билимдүү кишидей көрүнөт. А сүйлөшүп келсең, Кыргыз Республикасы каерде эле деп, Финляндия неме, Филиппиндин кайсы жактары деп сурайт сени. Биз билбейт бул деген нерсе, бирок эффективдүү иштешет. Мамлекеттик кызматтын сейтек 2-3 түрү бар да. Эми мындай чоң топко бөлсөк, бул ачык, анан жабык система деп коет да. Мисалы бизде бул ачык система. Мен инженер болуп иштеп атам. Анан кийин бир мамлекеттик кызматка транспорт министрлигине мисалы жумушка конкурс менен өтсөм, мен уже чиновник болуп калам. Мамлекеттик кызматкер болуп калам. Кетсем кайра инженер болуп калам. Бул бир система. Мунун плюстары бар, и минустары да толтура. Мисалы Германиянын мисалын алалы. А жерде мамлекеттик кызматта только ошо мамлекеттик кызмат, мамлекеттик башкаруу деген адистикти бүткөндөр гана иштейт. Алар биринчи курстан баштап уже билет. 4 жылдан кийин бакалаврды алгандан кийин кайсы жерге барып, кайсы должността эмне зарплата менен иштерин билишет. Бул жабык система. Биз башында либералдашкан экономиканы түзүп, чыныгы Акаевдин кезинде чоң либералдуу революциялар болбоду, реформалар. Азыр ошондой модель. Биздин мамлекеттик кызмат да ошого кетти да. Мүмкүн мен эми ага точно айта албайм. Мүмкүн биз мамлекеттик системаны да өзгөртүшүбүз керек, жанагы кызмат, мамлекеттик кызмат, госслужбаны да өзгөртүш керек. Мисалы, азыр ар бир университетте мамлекеттик башкаруу деген адистик бар. Мен айтам, анда адис жок вообще. Мамлекеттик башкаруу деген бул эмне деген адистик?
врач деген түшүнсө болот, Ооба. инженер түшүнсө болот, метеоролог түшүнсө болот. А мамлекеттик башкаруу деген эмне система? Анда жабык система көтөрүлдү да. Ошол системаны окуган балдар гана анда акимчиликке барып иштесин. Анда конкурс болбош керек. Алардын зарплатасы жакшы болуш керек, туруктуу болуш керек, бирок байыбаш керек. Ооба. Мүмкүн ошол система керек. Ооба. А биздики ачык деп коюп, тышы бүт либеральный, демократичный болуп атат. Баягы тышы жалтырак, ичи калтырак болуп атат да. Эми бизге тилек каршы убактыбыз аз калды, бир 3 мүнөттөй. Концептуалдык суроо, фундаменталдык суроо, концептуалдык эмес. Азыр айттык, бизде ушундай проблемалар бар депчи. Ушул күнгө чейин бир дагы бийлик, мисалы айттыңыз, могу реформаларды такыр кылган жок деп атасыз. Эми айталычы, себеби эмнеде? Эмне үчүн бийлик эч бир бийлик ушу 27 жыл бою бир башында гана ошо Акаевден башка эч кимиси, Акаев да ошо 90-жылдардын башында гана либералдык реформаны кыла алды. Беркилер эмне үчүн реформа кыла алган жок? Кыска, бир эле сүйлөм менен. Эми мен ойлойм, баягы мүмкүн себептери көптүр, бирок эң чоң себеби менин оюмча күчтүү бир улуттук лидер жок болуп калды. Лидер Ошо жок. кезден бери. Улуттук лидер жок. Бизде мамлекетчилдер жок болуп калды да. Бир сөзүн айтканда, мамлекетчилдер жок болуп калды. Бизге тарелкада алып келип беришти, көз карандысыздыкты. Анан Москванын көзүн карап отурган адамдар элге кантип пенсия берем, кантип айлык берем деп алаңдап калышты да. Мисалы, эң көп өкмөт башкарган Атас Жумагулов менен деле сүйлөшүп көргөнбүз бул темада. Мындайча айтканда шок болуп калдык дейт. Анан ар кандай кеңешчилер пайда болду. Шумпай кеңешчилер батыштан келген. Анан алар келип туруп бизге ар кандай эксперименттерди жүргүзүп ишти. Анан ал эксперименттердин кесепеттерин бүгүн тартып атабыз да тилекке каршы. Саясий себептер бизде биринчи орунда туруп калды. Элдин эң негизги мамлекет эмне үчүн бар? Элдин жашоосун жакшыртуу үчүн, жакшы шарт түзүп бериш үчүн бар да. Бирок тилекке каршы бул бийликти сактап калыш үчүн бир инструмент катары, институт катары эле колдонуп калган үчүн бүгүн дагы деле ошол менен алып барышып келатабыз да. Эмесе, урматтуу коноктор, бизде тилекке каршы бир мүнөттөй эле убакыт калды. Эгер мындай кыскараак айта турган болсок, негизи мамлекеттин философиясы жөнүндө сүйлөшүптүк да биз азыр. Мамлекеттик институттардын саны, министрликтердин ал биринчи кызматына жараша, кайсы кызматты кылат, ошого жараша. Анан келип өзүңүз эле айттыңыз, негизги эси бул мамлекеттин функциясы негизги бул коопсуздук. Ошого жараша, демек коопсуздуктан башкасын биз коркпой эле менчикке берсек болот экен. Бара-бара акырындап деп айттык. Тилекке каршы бизде убакта Эметип коюп. тилекке каршы бизде кечиресиз. Эмдигиде мен сизди дагы чакырам. Сиздерге чоң алкыш, атайын убактыңыздарды таап келдиңиздер. Оюмча бул мамлекет жөнүндө сөз кылганда бул кириш сөз гана болду деп ойлойм. Будан кийин дагы тереңирээк талкуулайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүсү ушуну менен соңуна чыгып отурат. Бүгүн бизде конокто профессор, философ Алмазбек Акматалы мырза менен коомдук ишкер Гүлжигит Исак мырзалар келишти. Мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө кайыр деп айтам. Жакшы отуруңуз. Dal 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 dal.